Баарыбыз ушу дуаны жатташыбыз керек. Үй бүлө бала чакабызга эң биринчи кезекте үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин башка үммөткө жеткириш керек. Бул дуаны караңыз, пайгамбарыбыздын тилинен чыккан берекелүү дуалар бар го, бул кабыл болгон дуалар. Башка сиздин дуаңыз, биздин дуаңыз билбейм, мындай болобу, болбойбу, канчалык салмагы бар, канчалык ихласы бар, канчалык таасири бар, канчалык нуру бар, биз аны билбейбиз. Бирок пайгамбарыбыздыкын билебиз, бул Алла Тааладан келген вахий. Бул кабыл болгон дуалар, берекелүү дуалар, касиеттүү дуалар. Пайгамбарыбыз айтат: Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши ва аслих ли ахирати аллати фиха маади вадж'ал хаята зиядатан ли мин кулли хайр вадж'ал маута рахатан ли мин кулли шар. Аллаху акбар. Я Аллах, менин динимди оңдо. Динимди оңдо. Аслих ли дини, мен динимди оңдо. Мен үйүмдү оңдоп алдым, машинемди оңдоп алдым, сарайымды оңдоп алдым. Я. Ошо оңдогонго аракет болобу же оңолуп кала береби сарылап турсаңыз эле? Ар бир нерсени оңдогону бар. Канализацияны да оңдойт, газды да оңдойт, светти да оңдойт. Ошого аракет болот, акыл болот, мээнет болот, убакыт кетет, жөн эле боло бербейт. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Дуа кылып үйрөтүп атат. Я Алла, мен динимди оңдо. Аллади хуа исмату амри. Мен ишимдин сакталуусу ушуда. Бардык ишиңиздин сак болуусу, сакталуусу диниңизде. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтты эле бир хадисте: Ихфадилла яхфадка. Алланын динин сакта, Алла сени сактайт. Сен дүнүйөңдү сактайт, ахиретиңди сактайт, мал мүлкүңдү сактайт, жаныңды сактайт, абийириңди сактайт, бардыгын сактайт. Алланын динин сакта. Алла Тааланын динин Алладан дуалайды: Я Алла, мен динимди оңдо. Мен ишимдин исмат, маасумият, мындайча айтканда, анын сактоосу ушуда жашылган. Иманыбыз сак болсун десеңиз, ибадатыбыз сак болсун десеңиз, дүнүйөбүз сак болсун десеңиз, мал мүлкүбүз сак болсун десеңиз, акылыбыз сак болсун десеңиз, насылыбыз сак болсун десеңиз, анда диниңизди оңдоңуз, анда диниңизди оңдоңуз. Ва аслих ли дуньяя, я Алла, мен дүнүйөмдү оңдо. Аллати фиха мааши, бул да мен жашоо тиричилигим дүнүйөдө. Дүнүйө келгенде жашоо тиричилигибиз бар да. Ошон үчүн, я Алла, дүнүйөмдү да оңдо, жашоо тиричилигимди оңдо. Берекелүү ырыскы бер, каниеттүү ырыскы бер, жакшы турак жай бер, бейпилдик бер, бардыгын. Анткени бу да менин жашоо тиричилигим. Дүнүйөмдү оңдо. Демек, динимди оңдо деп сурайлы, дүнүйөмдү оңдо деп сурайлы, ахиретимди оңдо. Анткени анда мен кайтуучумун. Мен кайтып бара турган жерим маади, ошол жер. Түбөлүктү кала турган жер ахиретим. Ахиретимди оңдо, я Алла. Ахиретти оңдо. Дүнүйө ахиреттин алдында, океандын алдында бир кыпын да. Бир тамчы. Элестетиңиз. Кабырда канча турабыз билбейбиз. Кабырымды оңдо деп сурап атасыз. Махшардагы кыямат күндү мигдаруху 50 альфа сана, кыямат күндүн бир күнү 50 миң жылга барабар таксыр. Ошол күнүмдү оңдо деп сурап атасыз. 50 миң жыл. Куранда эмне дейт? 50 альф сана. Мына дүнүйөнүн өмүрү бар го, ар ким ар нерсени айта берет, 7 миңден ашпайт. Болжолду алымдардын айтуусуна караганда, адам атадан бери. Андан көп ашпайт. 7 миң жыл менен 50 миң жылды салыштырып көрсөңүз, аны бир күнү 50 миң жыл. Адам алейхиссалам тартып келатат. Кичине барсак эле демек болот. Мына Иса пайгамбардан алдын 2 миң жыл, 2022 жыл. Рождество.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтып кеткенине 1432 жыл. 1432 жыл. 1432 1414 кылып мына кече келет бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, дүйнөнүн өмүрү бар го, ошо өмүрүнүн күнү батайын эле деп калды дейт. Күнү батайын эле деп калды дейт. Мен менен кыямат чогуу келгенбиз дейт, мындай эле дейт. Пайгамбарыбыздын келип кетүүсү кыямат кайымдын биринчи белгиси. Кыямат кайымдын эң чоң белгиси пайгамбарыбыздын келип кетүүсү. Анан ар жактан канча калды билбейм. Көз ачума турган эле учурлар калды. 1000 жыл бир кылым да, турушунда? Аллахумма салли. 100 жыл бир кылым. Бат эле ал. Ошон үчүн биз сурап атабыз. Васлих ли ахирати аллати фиха маади. Я Аллах, мен ахиретимди оңдо. Ушул жерден сурап калайлы. Кабырга барганда кантип сурайсыз? Эмнени сурайсыз? Сурай турган учур денеде жан болгондо ошол учур сурап калыш керек. Денеден жан чыккандан кийин болду, сурай албайсыз. Сурай албайсыз. Денеден жан барбы сурап калыш керек. Чыккандан кийин сурай албайсыз. Ошон үчүн Алла Тааладан пайгамбарыбыз бул дуасында бизге үйрөтүп атат. Диндин оңолусун сура, дүйнөнүн оңолусун сура, ахиретиңдин оңолусун сура. Карачы. Диндин оңолусуна баарыбыз ишибиз ошол жерде экен. Дүйнөнүн оңолусуна жашоо тиричилигибиз ошол жерде экен. Ахиретибиздин оңолусу кайтып түбөлүтү калуучу жерибиз ошол жак экен. Махшарыбызды, пилсиратыбызды оңдо, я Алла, ахиретибизди оңдо деп. Андан кийин караңыз. Ваджал хаята зиядатан ли мин кулли хайр. Аллаху акбар. Я Алла, мен өмүрүмдү көбөйт. Эмнеде көбөйт? Ар бир жакшылыкта өмүрүмдү көбөйт. Жакшы иштерде мен бүгүнкү күнгө караганда эртеңки күнүндө жакшы иш көп болсун. Бүрсү күнү андан көп болсун. Наркы күнү андан көп болсун. Наркы апта андан көп болсун. Наркы ай андан көп болсун. Жакшы иштеримди, я Алла, жакшы иштеримди, өмүрүмдү көбөйт. Эмнеде? Жакшы иштеримди. Ваджал маута. Өлүмдү ваджал маута. Рахатан ли мин кулли шар. Бардык жамандыктан, бардык жамандыктан мен үчүн рахат кылып кой. Өлүмдү рахат кылып кой мага. Бейпил рахаттана турган кылып кой өлүмдү. Бардык жамандык иш кылгандан көрөк мен өлүм менен рахаттанып кетип кала берейин. Өзүмдү түбөлүккө, дозокко, отунга даярдабай, жаман иштерди кылып, арам иштерди кылып, адам өлтүрүп, алда арам иштерди кылып туган, бузукулук кылып, өзүмдү дозоктун отунуна даярдабай, өлүмдү мага рахат кылып бер деп атат. Анан көрөк мына. Карачы мына дуаны. Ар бир жакшылыкта өмүрүмдү көбөйт. Жамандык боло турган болсо, я Алла, булардан мени бошотуп рахат берип кой дейт. Тугандар, жакшы адам бар го, имандуу адам бар го. Угуп туруңуз. Ага өлүмдөн өткөн жакшы белек жок. Жаман адамга өлүмдөн коркунучтуу кабар жок. Жакшы түшүнүп алайлы. Аллаху акбар. Жакшы адам болойлу, имандуу, амали салих менен жашайлы. Эртеби кеч өлүм келсе, андан өткөн белек жок бизде. Андан өткөн жакшы белек жок. Жакшы адамга келет эрте, мен 100гө чыгайлы, 200гө чыгайланайын. Эртең эле өл деп аткан эч ким жери жок. Эгерде жаман адам боло турган болсо билип коян да, ал жагын да билип коян да. Анда өлүмдөн келгенде андан жаман кабар жок ага. Бул жерле эмес, тиягы чатак деген сөз. Мына пайгамбарыбыз кандай дуа кылды. Ушу дуаны жаттайлы, эмне кылайлы таксырлар? Эми сабактын бир натыйжасы болсо, мен дагы жаттайын. Сиздер дагы жаттаңыздар. Үй бүлө бала чакабызга да жаттатайлы, айтайлы. Анан кийин колубуздан келишинче кимге жолуксак, ар нерсени сүйлөй бербей, саясатта азыр ошондой го азырчы. Инстаграмдан эмне болду, эмне болсо ошо болсун, мына жаттап калайлы. Эмне болсо ошол болсун эми. Жалган сүйлөп күнөө алып, жалганды угуп күнөө алып, анан көрөк хакты, акыйкатты, чындыкты ушуну сүйлөп
сооп алып, ушуну айтып сооп албайлыбы анан көрө? Сиз айтыңыз, мен угайын, мен сооп алам. Ошон үчүн диндин сөзү айтылгандачы текеберленбең. Уксаңыз сооп аласыз. Деп уккысы келбей калат го. Андай болбойлу. Жок. Айтканда дагы тажабайлы, укканда да чарчабайлы. Биз алхамдулилlah ошон үчүн иншалла мына дуаларды жаттайлы. Аз болсо да мына ар күн тартып атат, карап атат. Азыр алхамдулилlah жакшы Алла Таала бизге ушундай илим алганга, жаттап амал кылганга технология жеңилдиктерди берип койду. Ачып алып токтотуп ам жазсаң болот бардыгын, э. Бир жолу кайрап туруп ошого неме кылып коет экен, басып коет экен, болду. 100 жолу кайталап берет экен да сага. Зерикпей. Ошондойбу? 100 жолу кайталап берет экен. Алхамдулилlah. 1000ге коюп койсоң 1000 жолу кайталайт экен. Миңе сиңип эле калат да.